Leйлек районуна караштуу Арка айылынын тургуну Наздана Мадалиева 4 баласы жана кайненеси менен 3 айдан бери Жалал-Абад шаарындагы бакыт ден соолукту калыбына келтирүүчү борборунда жашап жатышат. Турак жайынын курулушу учурда дубалы турган. Жазга бүтүп калса өз айылына барып, турмуш тиричилигибизди улантмакпыз дешет. Келгенибизге 2,5-3 ай болуп калды. 4 бала менен кайненем менен келгенбиз. Ушул жерде турабыз, Бакыт санаториясында. Бул жерде Бакыт санаториясынын жалпы жамааты жакшы карап, бизди жакшы карап атышат. Балдары мектепке барып атат. Курулушу дубалын көтөрүлгөн бойдон турат биздики. Плитасын эми коет деп жатат. Кой элек бирок. Эртерээк бүтүрүп берсе жакшы болот эле да. Биз да барып, айылга барып өзүбүздүн тиричилигибизди улантсак жакшы болмок. Ушул тапта 2 үй бүлө, 11 адам шаардагы бакыт ден соолукту калыбына келтирүү борборунда жашап жатышат. Алардын ичинен 8 бала каладагы номер 21 мектепте билим алууда. Ал эми азык-түлүктүү болсо жергиликтүү бийлик камсыздап келет. Азыркы мезгилде 2 үй бүлө бул жерде жатышат. 8 бала, 3 ата-энеси менен. Алардын келгенден бери медициналык кароодон өткөрүп, дары-дармектерин берип, дарыланышып жатышат. Дарылардын курстарынан неченеден өттү. Ошондой эле булар тамак аш менен камсыз болуп, тамагын бул жерге продуктасын обл администрация менен мэрия тарабынан продукт алып келет. Аны биз бул жерде өзүбүздүн столовойбузда даярдап, 3 маал тамак беребиз. Учурда облус аймагында 17 үй бүлө, жалпы 94 жаран жашап жатат. Алардын ичинен 28 мектеп курагындагы балдар, 5 наристе бала бакча курагында. Жеткинчектердин баарын билим берүү мекемелерине жайгаштырылган. Баткен окуясынан кийин 612 жаран жайгашып биздин районшаларыбызда, ошондой эле бакыт реабилитациялык борбордо келип жайгашкан. Алар негизинен 1 айдан кийин үйлөрүнө кайта башташты. Бизден кеткенден жалпы 491 жаран Баткен областына кайса, анын ичинен 21 жаран Бишкек шаарына жашоого чыгып кетишкен. Аларга жергиликтүү бийлик тарабынан көңүл бурулуп, азык-түлүк, ошондой эле кийим-кече алынып берилди. Сентябрь айында Кыргыз-Тажик чек арасында чыккан жаңжалда Баткен облусунан 612 жаран Жалал-Абад тубанына эвакуацияланып келген. Анын ичинен 491 киши жакын жашоочулардын үйлөрүнөн орун алса, 121 атайын эвакуациялык пункттардан орун алган. Кийинчерээк абал турукташкандан кийин 494-ü кайра Баткен облусуна кетсе, 21 адам Бишкек шаарына кетишкен. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, Регион.